Ушул жылдын 18-мартында өлкө президенти Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районундагы Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Исхак Разаковдун ысымын Исфана шаарына ыйгаруу белгилүү мамлекеттик ишмердин атын төөлүүгө сактоого багытталган. Андыктан тарыхы терең, өзгөчө кооз жердин Разаков шаары деп аталганы бүтүндөй кыргыз эли үчүн чоң сыймыктанууну жаратканын белгилеп өтөлү. Муну жергиликтүүлөрдүн да биз сыяктуу шаарга жаңыдан барып жаткандардын да маанайынан билсек болот. Исхак Разаков бул ысым Кыргызстандын тарыхында өзгөчө алтын тамгалар менен жазылып калды. Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун ысымы мындан ары Лейлек районунун административдик борбору болгон Исфана шаарынын атын алып жүрөт. Тактап айтканда шаар мындан ары Исхак Разаков шаары деп аталат. Өзүңүздөр байкагандай бүгүн менин айылым көрсөтүүсү ЛТР каналы дал ушул Разаков шаарындабыз. Андыктан тарыхый шаарды биз менен бирге кыдырууга барыңыздар чакырабыз. Кеттик шаарды көздөй. Разаков шаары Баткен облусундагы Лейлек районунун борбору. Райондук маанидеги шаар. Түркистан кырга тоолорунун төштүк жагында, деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктикте жайгашкан. Республика борборунан 1000 чакырым аралыкка ыстыкта. Шаар чыгыш тарабынан 9 булак айыл өкмөтү, батыш тарабынан Сумбула Ак суу айыл өкмөтү, түндүк тарабынан Сүлүктү шаары жана Тажикстан менен чектешет. Статистикалык маалыматтарга ылайык шаарда 32 миңден ашуун эл жашайт. Бай жашоого болот, өрнөктүү жашоо кыйын. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан корк. Коом деген сен менен мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Бул кептер калк арасына кенен сиңген. Анткени ушул кептердин автору албетте Исхак Разаков. Чыгаан инсан Исхак Разаков атындагы музей дал ушул Разаков шаарында да орун алган. Бул шаарга келген ар бир инсан музейге баш багат. Биз дагы бүгүнкү саякатыбызда музейге кирүүнү туура көрдүк. Андыктан чогуу кирип таанышып чыгалы. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Музей иштеп атат да? Кош келипсиңер. Мен Сулайманова Нишангүл Нуралиевна, ушул музейлер комплексинде улук илимий кызматкер болуп эмгектенип келем. Ушул музей тууралуу жалпы маалыматтарды берип тааныштырып өтсөңүз, бул музейде биринчи ирет болуп атабыз биз дагы. Жакшы. Бул улуу инсан, Кыргыз Республикасынын баатыры, журт атасы, кемеңгер жетекчи Исхак Разаковдун музейи 1990-жылы 80 жылдыгынын урматына ачылган. Алгач эле Исхак Разаковдун балалык жана студенттик жылдарындагы чагылдырылган сүрөттөр бул жерде коюлган. 1936 ушул Москвадагы Мампланды бүткөндөгү сүрөттөрү. 1945 Кыргыз ССР Министрлер Советинин төрагасы кызматына келип, бул кызматта 5 жыл иштегенден кийин эң жогорку ушул Кыргызстандагы кызматы Кыргызстандын Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы кызматында 50-жылдан 1961 жылга чейин 11 жыл мамлекетибизди башкарып келген. Жалпы Кыргызстанда 16 жыл Исхак Разаков кызмат кылды. Анан илимдин, билимдин, маданияттын ошол мезгилде Кулипа Кандучалова маданият министри болуп турган. Алар Москвага барып 1958 жылы декадага катышып, Бүбүсара Бейшеналиевага СССРдин эл артисти деген наамдар дагы ыйгарылды. Жаңыдан уюшулган Исхак Разаковдун өзүнүн үйүнүн ичиндеги иш бөлмөсү, отурган столу. Анан бул жерде өзгөчө бир баалуу өзүнүн кол жазма менен жазылган, өзүнүн кол жазмасы бул Дептерчеси, блокнот, жазма күндөлүгү. Өзүнүн адрестерди кармап көрсөк болобу? Ачып көрсөк болобу? Ал жерде адрестер жазылган, аэропортторду, туугандардын, жакындарынын, байланыш номерлери бардыгын жазып, ушул өзүнүн колу менен жазып жүргөн оригинал. Мына караңыздарчы, кемеңгер улуттун лидери мына чыгаан инсандын кол жазмалары жана өздүк күндөлүгү бул жерге өзгөчө ушул байланыш номерлерди жана мекеме жетекчилердин аттарын дагы жетекчилерин дагы жазган экен. Ошол номерлеринин, ошол жактагы тааныштарынын номерлерин дагы жазып жүргөн. Урматтуу теле көрүүчү, мына бүгүн биз Разаков шаарында Исхак Разаков атындагы музейде турабыз. Бул жердеги өзгөчө баалуу маалыматтар, өзгөчө көрүнүштөр баарыбызды суктандырды чындыгында. Эгерде сиз дагы Разаков шаарына келсеңиз, албетте бул музейге баш багыңыз. Биздин чыгаан инсандын басып өткөн жолу, жасаган иш аракеттери, керек болсо мына иш бөлмөсү жана өзүнүн кол жазмасы калтырылган мындай тарых биз үчүн таберек.
Шаар тургуну Икрам Абдиев өз кезегинде чыгаан инсан Исхак Разаков менен таанышып, баарлашып, акыл кеңешин угуп калганына сыймыктанат. Музейге бат-баттан келип турат. Өткөн күндөрдү эстеп, өмүргө сар эсеп салабыз дейт. Биз ушул музейге келип, Исхак Разаковду жанынан көрүп, кол кармашып учурашкан Икрам Абдиев абабыз менен таанышып калдык. Абабыз дагы бүгүн музейге атайын зияратка келген экен. Аба, саламатсызбы? Саламатчылык. Демдүү күчтүү, жакшы олтурасызбы? Рахмат. Бүгүн аябай сонун күн болуп атат. Сизди жолуктуруп калганыбыз дагы жөн жеринен эмес. Демек, улуу инсан жөнүндө айтар сөз дагы көп чындыгында. Эми ошол инсан менен биринчи көрүшкөн учурдагы өзгөчө сезимдериңизди айтып берсеңиз. Бишкекте окуп жүргөндө 3-4 жолу көргөнмүн. Анда мен кол алып көрүшпөсөм да, алыстан Никита Сергеевич Хрущев келгенде бир көрдүк. Кандай киши экен? Жанынан көрдүңүз, сүйлөштүңүз дегенде. Жанынан көргөнүм, мына ал киши 70-жылдары келбеди, бүт Кыргызстанды кыдырып. Ошондо мына азыркы мэрдин имараты райондук партия комитетинин немеси эле. Мен инструктор болуп иштечү элем, анан а киши менен ошонун аркасында кичинекей гостиницабыз бар эле. Азыр карыялардын, аксакалдардын кабинети. Ошого жатып турушкан экен, эртең менен барып, анан а кишинин колуна суу куюп берген. Анан ошондо мени сурады: "Сен эмне иш кыласың?" деп. Мен ушу райондук партия комитетте иштесем, жакшы иштеп алам деди. Жакшы иштеген деди. Өзү ушундай жалмаңдап жакшы неме болгон, ар бир сөзүнүн арасында эле анан уулуна кайрылып атты. "Эркин, вот, оказывается, твой сверстник" деди, бирдеке деп ушинтип баласына да тааныштырып эмне кылды. Анан ошондо элдер чогулуп келгенге чейин ошол жерде эшикке басып турду. Мен да жанында сурады райондун немелерин айрыкча. Ал эң жөнөкөй адам экен. Биринчи эле мен колдоруна суу куяйын дегенимде эле ушу өзүмдү жакшы кармай албай турган, ал бир-эки сөз сүйлөгөндөн кийин тааныш кишидей, илгери бирге жүргөн кишидей болуп калдык. Ушунчалык өзүнө тартып сүйлөп неме кылган. Аба, азыр канча жаштасыз өзүңүз? Азыр 85-86га кирип калдым. Дагы да сизге бекем ден соолук каалайбыз. Сиздердин эмгегиңиздер күч, биздин жаркын жашоо үчүн бар болуңуздар. Рахмат. Бүгүн ушул жерде жолукканыбыз дагы жогоруда айткандай жөн жеринен эмес. Мына ушундай билгениңиздерди айтып, кийинки муунга үлгү болуп, акыл насааты берип жүрөриңиздер. Рахмат. Бар болуңуз. Биздин милдет ошол. Ооба. Ошол жакшы замандардын, өткөн замандардын бардык жакшылык жактарын жаштарга барган жерде биз сүйлөп жүрөбүз. Ал биздин милдетибиз. Дал ошентип Разаков музейине дагы биздин колтамга мына ушул китепчеге жазылды. Музейдеги тартымды саякатыбызды ушул жерде жыйынтайбыз. Нышангүл эже, сизге чоң рахмат. Мына ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп бергениңиздер үчүн, маалымат бергениңиздер үчүн. Биз болсо эми шаарды кыдырууга кайрадан жолубузду сапар тарталы. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Анда эмесе саламатта баргыла. Дагы музейден силерди күтүп калабыз. Жакшы калыңыздар, чоң рахмат. Разаков шаары дегенде эле өзгөчө көчөлөрү жана тамак ашы дагы эске келет. Ал эми биз болсо буга чейин атайын угуп жүргөнбүз. Тандыр эт деген өзгөчө бир уникалдуу тамак бар бул жерде. Атайын мына ошол тамакты телекөрүүчү сиздерге дагы көрсөтөлү деп азыр ашканага башпактык. Бул жерде даярдап жатышкандыгынын көзү болуудабыз. Сурайлы. Саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Тандыр эт даярдайсыздарбы? Даярдайсыздар.
Биз көрсөтөлүү деп атканбыз, теле көрүүчүлөргө өзүбүзгө да кызык болуп атат. Бизге көрсөтүп бере аласыздарбы? Анда мен процесске кирейин бул жакта. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Бекзат эке, анда азыр ушул тандыр эт кантип бышырылат, бизге баарын көрсөтүп берсеңиз. Алгач эмне кылабыз, кандай кылабыз? Uyuyoruz, ziyeler ve kendi diş koyup su koyuyoruz içine. İçine mi? İçine su koyuyoruz. Böyle akan sokturuyoruz ve dişi düşüyoruz. İşte ne oldu, parıldı bir şey tamam mı? Азыр суу куюп алдык атайын идишке. Эми салабыз эттерди. Etleri salabız. Кандай эттер болуш керек негизинен? Koy kozanın göğsü de. Koz göğsü bulup. Канча саатта бышат? 1,5 saat. 1,5 саат. Салалы анда келиңиз. Isırık, harça. Bunu ne için cevapsın? Fokus veren bir yer. Daha beri. Fokusu var. Ama burada. Азыр жаап коесуздар. Достор, мына азыр биз этти тандырга салдык. Тактап айтканда, бул жерде бир бышырганда 20 килограммга чейин бышырышат экен. Анан 1,5 саат убакыт аралыгында тамак даяр болот. Даяр болгон тамакты сиздер менен чогуу көрөбүз. Биз болсо тандыр эт бышканга чейин Лейлек базарын аралап таанышып келүүнү туура көрдүк. Базар деген сонунда дүр дүйнөнүн баары бар. Соода сатыгы менен алек болгон сатуучулар, баасын бир аз түшүрүп бериңиз деп соодалашкан кардарлар. Айтоор өзүнчө бир кайнаган турмуш. Баса белгилеп айтаарым, жергиликтүү элибиздин меймандостугунда кеп жок. Тек гана суктанасың. Достор, мына өзүңүздөр көргөндөй биз азыр Лейлек базарындабыз. Лейлек базарындагы өзгөчө продуктулар менен таанышалы деп атабыз. Тактап айтканда, базар деген сонунда караңыздарчы. Разаков шаарына келип, биз бул жердеги базардагы өзгөчө азык-түлүктөр менен таанышпасак болбос. Анан азыр эже саламатсызбы? Ушул өрүктөргө өзгөчө басым жасагым келип атат да, өрүктөрдү көрүп эле мен аябай арттан эле келдим. Канчадан өрүктөр? Анан ушул өрүктөрдүн сортторун айтып бериңизчи, кайсыл жердин өрүктөрү? Örüktör özümüzün arka ayılının nimesi produksiyası. Anan mandırögü kolda jasalgan kaysa biz bargek dep koyuyoruz. Bardek? Bargek. Bargek be? Bargek dep koyuyoruz onu. Bul janagı danegi jok örüktör, Danegi jok, danegi alıngan. Bunun içinde danegini söğünü alıp danegini salıp koygan. Mandırögüsü danegi jok vapşi özü ek sortta. Kança sondan bu? Bu 500 som. 500 som, 1 kilogramı. 1 kilogram. En былтыр салбады, аз болуп калды. Ана шондуктан кымбатыраак. Атак 200, 250, 300ге чейин анан 100 сомдуктар дагы бар эди. Бул бардыгы өрүктүн сорттору. Өрүктүн сорттору. Өзүңүздөрдүн өрүкпү? Өзүбүздүн арка айылынык. Арка айылынык, Өрүк арканыкы эле. Башка нерселер башка жактан келген. Мынабу Тайвандын санжалы. Мынабу бабай кандек деп коёбуз. Бабай кандек эмне болот? Тайвандыс каттараак болот, жөнү майдараак болот. Кандек өрүктөр булар тегиз эле да. Көрсө өрүктүн түрлөрү, сортторун да айырмалай билиш керек турбайбы, Мына Чымыр санжалынын өзүдөн 12 сорту болот да. 12 сорт. Бизде кандек деп коёт, Мачалка санжалы деп коёт, Тайванды деп коёт, Гокандеги болот. Өрүктүн дагы сорту жиделе көп болот. Анан шондуктан мунун кароого карабам. Жаш манарөгү өрүктөрчү жаш дарактардыкы. Жаш дарактар? Жаш 10 жылдык, 15 жыл, 20-25 жылдан кийин мондай болуп, майдараак болуп калат экен ошо дарактар. Ошон үчүн булар арзанын турбайбы, Бул 220 сом, а бул 500 сом. Бул 500 сом, мына 400 сом, мына 300 сом, энди кичине плюс минусу бар. Түшүп бересиз да. Азыр биз анда бизге кайсын сунуштайсыз? Алып, даамсыз алы дегендей. Даам эмне кылам десең, манырөгү жакшы, азыр тишиңди кайрыбайт, жеп кайрыбайт, жумшак. Бирөөнү жеп көрөйүнбү, же, экөөдү же. Акча төлөбөйүнбү буга? Жеп көрөбөр. Катуу экен бирок, Жок, катуу эмес. Сен иштеп көрдүң, мен сага катууну көрсөтчүмүн, жиберет. Сонун жейт турган. Чынында. Сонун көрсөткөн мен кылынган эмес. Манырөгү жарым саат коюлган, бул өзү сулуу өрүк. Аз
кичине алтын күркө парласак, онун дагы сулуу болот дагы, муну дагы подаркага эмеге алаттар да. Ошондой. Мыналар өзү. Сонун. Эже анда келиңиз эми. Биз сизден өрүк сатып алалы. Аябай жакты. Кайсынан сатып алсак? Өзүң билесиң. Мага бул жакты, азыр сиз сунуштаган жакты. Чындыгында өрүк бул жүрөккө абдан пайдалуу, медицинада дагы айтылат. Ал эми бул жердеги өрүктөр болсо натуралдуу, табигый жана жергиликтүү элдин өздөрүнүн дыйканчылык өрүктөр экен. Сонун эгерде сиздер дагы Разаков шаарына келсеңиздер, сөзсүз түрдө ушул жердеги өрүктүн бардык сортторунан ооздуп көрүүгө чакырып кетебиз. Ооба. Рахмат эже, чоң рахмат. Бизге салып бериңиз, анан биз кетели, Биз күткөн 1,5 саат убакыт өттү. Эми азыр болсо тандыр эттин бышканын чогуу көрөлү. Ачалы. Жыты буркурайт кой. Күнүнө канча эре жасайсыздар? 2 жолу. 2 жолу? Оо. Ана тандыр. Козу болгондон кийин хиле пишат да бу. Келген конокторго да көбүн эсе буйрутма берсе керек, ошол. Атайын сиздердин бир тамак катары, өзгөчөлүк катары. Ошондой. Заказга пиширамыз, аны карайык мына. Тамак пышты, азыр эми даамын чогуу билебиз. Менимче көрүнүш укмуш. Ост ийебиз дегендей. Бисмилла. Сонун. Чынында эле. Тандырга бышырылган эттин даамы укмуш экен. Мага жакты. Эгерде сиздер дагы Разаков шаарына келсеңиздер, сөзсүз түрдө мына ушул тандыр эт тамагынан жеп кетүүнү сунуштайбыз. Мага аш болсун анда. Разаков шаарында 13 жалпы билим берүүчү мекемелер, 2 гимназия мектеби, 12 балдар бакчасы, аймактык оорукана, 6 үй бүлөлүк топтор жана 2 ФАП бар. Мындан сырткары 1968-жылы ачылган Лейлек райондук балдардын музыкалык мектеби да жайгашкан. Бул жер Разаков шаарындагы борбордук көчөлөрдүн бири болгон Манасата көчөсү. Манасата көчөсүндө жаш таланттарды таптап, уясынан учурган балдар музыкалык мектеби бар. Андыктан бүгүн биз дагы ушул жаш таланттардын өнөрлөрүн ортоктош болуу үчүн балдар музыкалык мектебине келдик. Лейлек районундагы райондук балдар музыкалык мектеби. Кош келиңиздер, анда чогуу кирели. Саламатсыздарбы? Эжеке мүмкүнбү? Жакшысыздарбы? Биз менин айылым көрсөтүүсүнөн келдик, ЛТР каналы. Сиздердин ушул музыкалык мектепти тарталы деп жүргөнбүз, азыр сабак жүрүп жатат окшойт. Каникул мезгилде даярданууга киришкен. Балдар музыкалык мектеби деп келгенибизден бери айтып калды. Бул шаардагы райондук жападан жалгыз музыкалык мектеп. Ооба. Лейлек районундагы жалгыз райондук музыкалык мектеп. Биздин мектепте 120 бала окуйт, кантинке тошончо 15 мугалим, 5 тех персонал кызмат кылат. Азыр биз тоскоол этпейбизби? Сабактарына катышып, көрүп, жаш таланттарды көрөлү эми райондогу, Кырсып болот, Комуз классы. Саламатсыздар.
Саламатсыздар? Саламатсызбы? Окуучусу сабак өтүп атат. Куш келдик. Сабак өтүп жатасыздар азыр, Анан жекече өтөсүздөр ар бир окуучу менен. 45 мүнөттөн жекече өтөбүз. Ар бир бала. Окуучубуздун аты ким? Сүйүмкан 5-классын окуйт. 5-класс, Сүйүмкан азыр кайсыл күнү үйрөнүп атабыз? Жаш кербес күнү. Жаш кербес. Бизге бир аз ертип бересиңби? Эң сонун Сүйүмкан канча убакыттан бери мектепте окуйсуз бул музыкалык мектепте? 5 жылдан бери окуйм. 5 жылдан бери. Ким алып келди? Өзүңдүн кызыгың мененби же ата энең алып келип, ушул билим ал деп? Өзүмдүн кызыгым боюнча келгем. Колумузду аябай жакшы көрүп окуп жүргөнүнөн келгем. Анан кандай сынактарга катыштыгы, жетишкендиктер барбы? Ооба, жетишкендиктер бар. Мен өзүм алган грамотам бар. Андан сырткары көптөн фестивалдарга катыштык бул 5 жылдын арасында. Азамат. Анда сиздер сабакты уланта бериңиздер, бизге уруксат, Эржан азыр Полька Глинканын Полька аттуу чыгармасын үйрөнүп атабыз. Ошону азыр эки колун кошконбуз. Ошону ойноп берчи. Могул жерге чейин ойноп бер. Эми анау нюанстарды көрдүң, Бул жерде стаккато, лига, анан миссе форто, пиано деген нюанстарды сакташыбыз керек. Ошолорду сактап дагы бир жолу ойноп берчи. Бүгүнкү сабагыбызда Петр Ильич Чайковскийден болезнь кукласын ойнойбуз. Так, значит, ачкычтык белгилерин кара. Канча белгиси бар экен? Эки белгиси. Значит, кайсы белгилер экен? Си бемоль. Биринчиси си бемоль экен, экинчиси Ми бемоль. Ми бемоль. Да. Так, размер кандай болуп калат эми? Четверть. Две? Четверттен, төрттөн эки. Так. Эми бул жерде модератто деп койгон умеренно, да? Шашылбай эсептешибиз керек, да? Раз, и, два, и. Кана? Репризага чейин бир ойноп көр. Жай шашылбай. Укултуу, 3, 4. Раз, и, два, и. 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 Дальше. Мына бул жерде си бемоль, ре. Мына жерден карап ал. Вот так.
Шаарда жаштарды ар тараптуу өнүктүрүү, бош убактыларын пайдалуу өткөрүү үчүн жаштар борбору ачылган. Биз барган учурда окуучулар дебат ойноп жатышыптыр. Бул палата окуучулардын өз каалоосу менен өз предметин тандап алуусу керек деп эсептейт. Биз бул резолюцияга толук түрдө каршыбыз. Эмне себептен? Анткени жаштар ал калктан элек, чынбы? Ооба, чын. Биздин Разаков шаарындагы жаштар борбору негизи ушул шаардагы жаштарды өнүктүрүү, аларга билим берүү, аларды башын бириктирүү боюнча көп иштерди аткарат. Негизи шаар көп улуттуу шаар. Эң негизгилери окуучулар өздөрү кызыккан тренингтерди айтышат бизге. Ошол тренингтерди өткөнгө аракет жасайбыз. Бул борбордо эмне жагат силерге? Бул борборго келип алып, сабактан кийин дагы дебаттан башка эмне менен алек болосуңар? Ар кандай китептерди окуйбуз, жаңы информация алабыз, өзүбүзгө керектүү информация жыйнап, кругозор расширяем, чоңойтобуз ушу кругозорду. Ар бир келген жаштардан, окуучулардан биз оюну угуп, алардан ошол тынчтык жолу менен кантип четсе болот, эффективдүү жолун издеп, ошону кичине болсо дагы мамлекетибизге салым кошолук деп ниетте ошол дебат клубун ачтык. Дебат челейлек деген. Элдар мырза, жаштарды ушул борборго тартуу иштери кандай болуп жатат? Эми буга чейин борбор ачылганга чейин менимче ар бири сабактан кийин үй жумуштарын аткарып, ошол эле мал чарбачылыгы, дыйканчылык менен ата-энесине жардам берип келсе керек. Азыр мен ушул жаштарыбыздын көз карашын көрүп алып, аябай таң калып атам, жана сыймыктанып атам, бир чети суктанып атам дегендей. Дагы ушул сыяктуу жаштарды борборго тартуу үчүн кандай аракеттер, иштер жасап атасыздар? Негизи шаар боюнча лицейлер, академия, мектептер, гимназиялар, андан кийин жумушсуз жүргөн жаштар, алардын бардыгына ОЗК тартиптагы маалымат жеткиребиз, келиңиздер деп. Андан сырткары социалдык тармактарды колдонобуз, таратабыз. Жаштар борбору ачылган, келип бош убагыңызды өткөрүңүз. Өздөрү кызыккан жаштар бизди издеп таап келишет. Ушул жерде жаштар борбору бар экен деп. Келип окуучуларды, студенттерди көрүп, бири-бири менен таанышат. Анда жаштар силерге ийгилик, келечектен көптү үмүттөндүргөн жана өз максаттарына жеткен, чыгаан жаштардан болгула. Ал эми Элдар мырза, сиздердин ишиңиздерге ийгилик, дагы да болсо жаштар менен тыгыз иштеше бериңиздер. Чоң рахмат келгениңиздерге. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Буюрса жаштар менен ушул жаштар борборуну мыкты деңгээлде өнүктүрөбүз. Жаштар борборунда күтөбүз анда. Жаштар келиңиздер. Билимдүү жаштар, өлкөнүн келечеги. Суың султан, ауаң амир асыл жер. Сыр сыйкырың жандырмаксыз кудурет. Сүйкүмүңдө үр касиет жан илеп. Аскаларың кийип айбат калпагын, аталарың мурас мисир ардагым. Бир уч сендик топуракмын мен дагын. Деп жазат лейлектик акын Абдилат Доров. Дегеним Кыргызстанда уникалдуу Лейлек поэзия күнү деп аталган фестиваль уюштурулуп келет. 32 жыл аралыгында бул ырмайрам бир да жолу үзгүлтүккө учураган эмес. Иш-чара жыл сайын чөлкөмдө жаңы акындардын ысымдарын чыгарып келатканы менен белгилүү. Анын уюштуруучусу, жазуучу, акын, журналист, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун Баткен облустук бөлүмүнүн төрагасы Абдилат Доров. Разаков шаарындагы биздин албетте тартым уланууда. Тактап айтканда, биз Разаков шаарына келгенде эле Ата журт Лейлек гезитинин редакциясына башпак бассак болбойт. Анткени бул жерде кыргыз элибиздин чыгаануу десек дагы болот. Мынакей жазуучу, журналист, акын Абдилат Али Доров агайыбыз иштейт, эмгектенет, өзгөчө уникалдуу. 30 жылдан бери Лейлек поэзия күнү деген жыл сайын адатка айланган поэзия кечесин өткөрүп келет. Жана мына ушул гезитте 30 жылдан ашуун убакыттан бери жетектеп келе жатат башкы редактор катары. Сизди дал ушул шаарда, тарыхый шаарда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Рахмат сиздерге. Ушунчалык атартып келип, мына биздин Исхак Разаков атындагы шаарыбызга мына куткадан менен келип калдыңыздар. Албетте биздин элибиз өтө чоң кубанычта. Агай, азыр учурда сиз Баткен облустук жазуучулар союзунун төрагасы катары, Ооба. Бул сиздин иш бөлмөңүз. Ооба. Гезиттин редакциясы. Гезиттин редактор отура турган бөлмөсү ушул. Анан ушул здание өзү ишкана, биздин ишкананын имараты. Биздин газетабыз, биздин аудиториябыз, газетанын аудиториясы Лейлек району. Ушул районубуздун ичиндеги бардык жаңылыктарды камтышка аракет кылабыз. Бунун ичинде президенттин саясаты, жогорку кеңештин саясаты, өкмөтүбүздүн саясаты,
жергиликтүү бийликтерибиздин саясаты, биздин ушул анан биздин коомдук жашоо турмушубуз элибиздин күндөлүк жаңылыктарды бардыгын элге жеткирүүнүн аракетин кылып жатабыз. Ага, эми сиздин чыгармачылыгыңызга кепти бурсак, анткени бир учурда эл акыны Сооронбай Жусуев ушул сиздин ырларыңызды окуп, япондордун хоккусундай жазат деп баа бергени баарыбыздай таң калтырганда, анан албетте ушул чыгармачылыгыңызда жанагы 3 саптар менен жазгандагы ырларыңыз аябай көп чындыгында. Мына ушул китепке ал киши чоң баа берген да, мына Айтматов менен Кыргыз Рускасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев ушул жерде абдан туура айткан. Дейлекте акын Абдат Алинин булларынын формасы Кыргыздын трассаларынан бөтөнчө олак. Бул гүл-гүл жинагы? Ооба. Бир жагынан карасаң, япон хоккаларына окшош кетет деп ушинтип берген. Келиңсем агай, ушул сиздин өзүңүздүн калемиңизге таанык болгон ырлардан дагы угалы, бүгүн ыр угалы деп келип отурабыз. Рахмат. Мен ушундай бир ыр менен баштайын, макул десеңер. Мен кыргыз деген ырымдан баштайын, Көкөрдөн кымыз куюлду, көл күтүп ишти уңду, көрүнө көмдүк дештеле, көкөмөрөндөн дөгөр тугулду. Талпынып учсамин куштан, таш тийди таамай ыргыткан. Өлтүрдү эми дештеле, өндү кыргыз кыртыштан. Тайгылды кыргыз тайгылды, тараза жылдыз чыкканда. Жайладык эми дештеле, жалт этип чыкты суудан да. Кырылды, кынынан кырыш суурулду, кырылды, кыргыз кырылды. Кылкылдап күн чыкканда, кызгалдак болуп туулду. Азаптан кайра кайралып, аргымак жалга байланып, жүзүнөн жанып алып, жылдызга калды айланып. Сапарыбыздын соңунда айтарыбыз, Кыргызстандын алыс каймагында жайгашкан Разаков шаары төөлүгү төз, кут конгон берекелүү шаар болсун. Чек арада жашаган элибизде жалаң жакшылыктар болсун. Достор, өзүңүздөр күбө болгондой эле бүгүнкү Разаков шаарына болгон биздин сапарыбыз соңуна келип жетти. Бул шаар бизде өзгөчө жылуу мамилеси менен, эң сонун көз ирмемдер менен байгылы деп айта алабыз. Кийинки Менин айылым көрсөтүүсүндө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.